Урматтуу замандаштарым, Мухаммед пайгамбар баяны 4 бөлүк улантабыз. Жылдар жылга алмашканда балкып көөнү таңданды, өзүн-өзү токтото албай чыкты Мухан далдалы. Далай сыйкыр жомок сынду түштөн көргөн жоруктар, салып ойго орошондук болду кели орук чал. Тук түшүнбөйт, өзү дагы эмне болуп жатканын. Нелер күтөт өрөпкөгөн көңүлүнүн арт жагын. Ак булуттар сүрөп барат, артын карап кылчаят, те алыста турган тоолор карапаны жалтанат. Жылаң айлак жылаң баш кетип барат талаага, сырды күчтүн толкунунда токтоно албай жанада. Тырнактай жылчыгы жок бир үңкүргө киргенин байкабады ошол күндө. Нуру балкып, апапак келген элес, тоңгуюк булут басты болуп белес. Бутунда маасы көлөч жок экенин эстегенде уятынан болдугун эс. Апапак элес азга кобулду да, кабылан нуру болуп сурулду да, Мухаммед көтөр башты, кара мени, ааламда Кудай сага айткан деди. Колуңду көккө жайгын, сураңгының, ааламдан берген сөздү алып тургун. Калчылдап дене барат бойду чырмап, өз боюң баш илбестен ырды ырдап. Кыламы кар жаагандай титиреткен бул ырлар толкуп ташып мен кубулмак. Курандын аяты бар, тизилген сап, кумардын уяты бар, үзүлгөн бак. Ар бир сөз эсте болсун жаттап алгын, үчү бак айтып тургун ылдам сурап. Кудайдан аян келди алгын кабыл, калбагын бул сапардан берген тагдыр. Периште келип сага айтат салам пайгамбар болосуң деп сени баатыр. Боюңда топтолгон сыр сакта барын, алыр сабын калтырбастан жатта дагын. Жадырмак багы болот түйүн чечкен, Алланын сөзү келди кабылдагын. Мухаммед дини боюн калчылатып, ың-жыңсыз айланып баш көзү катып, Курандын аяттары деген сөздү окканда түшүнбөдү, колун ачып. Эмнеге айтам аны берген жообун, түшүнбү же өңүмбү, эмне болдум? Канткенде анын баарын жаттап алам, сен мага кандай сырды айттың досум? Укканың баары чындык, алгын кабыл. Адамзат тагдырлары болду жабыр. Азизил жердин бетин каптап кетсе, аларды жок кылганга буйрук бардыр. Башталып ошол күндөн, ошол түндөн, буйуккан ойлор каптап селдей жүргөн. Жеркелеп ээликтирген бул сезимден, тилиде калган сыды сөз сүйлөөдөн. Жүрөгү толгон кезде ак сүйүүгө кайталап айтып жатты ал сүйүүнө. Хадича, ишенгиниң, ишен жаным, бир сырга кабылганым айтам дагын. Каныма кан кошултар тагдыр чири, табышмак кең ааламдын сыры деди. Алладан сөздөр келип ушул күндө пайгамбар болдуң дешип берди белги. Кымбатым, чын көрдүмбү, же түшүмбү, биле албай турам азыр оор мүшкүлдү. Дээримде баары чындык. Келген зарыл суроолор ташып жатат болуп жаңгыр. Күкүктөп аккан суунун шаркырагы адамзат тагдырында дарыядыр. Пайгамбар болгон чакта Мухаммеддин артынан көзөмөлдөп жүргөн кезим, баш коюп күндө аны айланчыктап периште болгонумду айтып өттүм. Кубулма жандар барго эл ичинде, арманды салчу башкайлуу түндө, шагына шак кошулса Мухаммеддин кыямат кылгысы бар ар бир күндө. Бирок да батын албайт, келбейт жакын, ааламдын добушунан коркуп айкын. Колуна калем албай, жазуу жазбай, Мухаммед эсте түйөт ар бир сабын. Күндөрдүн бир күнүндө жаркын жүздүү, периште көрүндү да сөзү күчтүү. Кабыл ал, о Мухаммед, аалам сырын, акыйкат жер бетинде болот түптүү. Аткаргын адамзаттын тилегин деп алып барып Мухаммедке өрөн себет. Сүрдүүрөөк болсун дешип ар убакта жаркыган көңүлүнө нурду жирейт. Кудай айткан, анда мага бир сапты. Азаткыны булсын жолун деп жатты. Түшүнүгү тайк адамзат илдети көп, акыйкат жолун чапсын, сырды аччу. Күндөр өтүп, айлар сызып, арадан бир жыл өттү.
Дене бою калчылдаган жанып Мухан үмүтү. Бул жоругум не болот деп ойлоп кээде санаркай сансыз жылдыз толгон кезде үйдөн кетсе үйдөн ырактап. Ырлар толуп денесине термелгенде асылын жалт караган Хадичанын үнү чыкты акырын. Кабагыңды ачсаң болот. Бир карачы сен мени. Эмне болду жылдызым деп төгүлдү го бар дээри. Кагылайын жаркынымай кандай күнгө туш болдуң? Каалаганың ишке ашып айтар сөзүң түз болсун. Периштелер суроо салды. Эмне болду сага деп? Сансыз жылдыз толгон кезде унуткардың айткан кеп. Азгырыкты салган кезде жер бетине Азизил кыйынчылык башка түшүп турганын жан сезбептир. Кыяматтын кыл көпүрө барса сага жанашып. Азизилдер бурса жолдон адам барат адашып. Андан ары не болгонун айтып барам баяндап. Азыткынын жолун бууган Мухаммедке караандап. Калк кызматын аткарган бар, азап жеген өз жаны. Кыйнаса да оортагы да танбаган бир дагы. О жараткан улуу Кудай, сырды кандай көргөздүң? Капалансам көөнүм азык берген берметсиң. Буйлаган төө жетелеп караан барат ырактап. Калк ичинде болгон кезде көөдөнүндө ырахат. Уктап жатып толгон токой түштөр көрүп Мухаммед Хадичага баяндады. Жандырмагын тапчы деп. Сугун артып ытайлана арт жагынан жармашып, Мухаммедти издеп келет ак көңүлүн арбашып. Бут алдында байкуш чымчык өлүп жатса кырданып, колун алып аяганан айтып жатты сыр салып. Жаның чыкпай жашай билип жабыкпастан учкунуң, алсырабай баш көтөрүп сезип жашоо кызыгын. Баш көтөрүп өлөй чымчык дирилдеди сайрады, канат кагып учар кезде айткан анын арманы. Жашоо кызык тартат кайда өлгүм келбейт кыйналып, кырсыктады мешен жолу канатымдан кан тамып. Ошентсе да жашап келем, арсыз чымчык атандым бул дүйнөнүн жашоосунан башым кантип тартайын. Мухаммеддин сөзү сырдуу акыл чачкан мээринен ата талган бул чымчыкка көөнү толук берилген. Күбөлөп канат колдон чыгып пырылды күчтүү ал чымчык. Чымырканып Мухаммеддин жетегинде сүйгүнчүк. Билек туруп ишке кирип Мухан карай жан жагын капилеткен учкан чымчык бойго салса салмагын. Тилегинде болсо жашоо даярдангын салмакта, келечеги адамзаттын алды жака бармакка. Окуялар ашып ташып андан ары өзгөрдү. Азыткылуу бул жашоонун пайда болуп өтмөгү. Арадан көп айлар өтүп, жылдар алга сызылды. 25-те Мухаммеддин 40-тан ашып сызыгы. Кең ааламдан керилген сырлар, жараткандын жардамы, жер бетинде Мухаммеддин ашып ташат дарманы. Сансыз ойлор коштоп акыл келип топтолду, 9-катмар менен жерде болуп кошмогу. Кудай айткан көп саптарды жаттап алып ан сайын жанга жак түшүндүрүп ар бир сөзүн элге жайды жөн жайын. Жараткандан алдым сөздү жабыркабай уккула. Жанга жакын кабыл алып ыйыктыкты туткула. Кудай деген бирөө болот. Атын атап сыймыктан, азыткынын жолун буогун кутулгула кырсыктан. Анда адамдар кайрылышты, көрсөт бизге сыйкырды. Кудай деген жалгыз болсо, кайда сөздүн чындыгы? Жер бетинде жашап жүрүп, азаптандык, өрттөндүк, адилетти көксөгөндөн башка ниетке өтпөдүк. Жан жагыңда нелер турат? Билбейбиз бир сырларын. Бийликтен Кудай берсе, айтып көрчү ырларын. Мухаммеддин дене бою
Аздап сіңірген, кең аламдан келген ырлар жүрегінде тірелген. Тіл ұшына келе қалған айтты тұнық ырларды. Биіктіктен келіп жатқан жерге арналған сырларды. Анда біреу айттаға: «О, Мұхаммед, ел дағын, жабырқанып тұрған кезін көре білген аң сайын. Егер Құдай біреу десең, тазим қылып баш едік. Сен тағырақ айтсаң боло, андан нені түшіндік? Түркө болып елің тұрса, қайдан келет жақшылық? Қараламан қалың жұрттан барғын өйді бастырып. Бұйрық қылып қалыққа жайып тарат менің сөздерім, таңыр қашпай ұқсын бары, сезіп жандың өзгөсін». Мұны шүнтіп жардық салған, Құдай атын атаған, Мұхаммедтің ошол кезде сөзі жерде жатталған. Амиринен чогулушуп, адамдар көп жиылды. Байқап көріп ақыл сөзді удулары тыйылды. Мұхаммедтің сөзі сіңіп, адам қиыла топтолып, арсыздары кетті алыс, ақ сүйісі жоқ болып. Жұрт ішінде біреу тұрат, көзін ымдап, қымылдап, қырсық басып қалған кезде қобанғандан жымылдайды. Азытқының сөзін ұққан, дейірін бұзған бұзықы кетсін бізден, кеттіп жатты жерге сызықты. Қанчалаған ой топтолып, адамдарды сөз болды, Мұхаммедтің айтқандар топтың үшін қозғады. Бірі айтты, тура дешті, бірі ағай шенбейді. Доғылдатқан түркін сөздер жұртты барат кішендеп. Құрған жүрек сыздап, içten ыйлап көккө қырчылды, ырын айтқан Мұхаммедтен таппайт ешкім қытмырды. Сырын салған періштелер алам сырын аттантып, Құдай сөзін жеткірішті жер бетіне қатталтып. Алан сайын Мұхаммедтен елге тарап жылулық, азытқының жолын буучу сырды айтты оғылтып. Қыраттарын келтіргенде үні шығып, мұңқанып, ырғайланып келген саптар барат нұрға чулғанып. Ар сөзінен денгілгенін, адамандан сенделгенін, сарсанаға батышқандар чоғылышып демделгенін көріп, Құдай беріп белге Мұхаммедке сөз қатты. Жер бетінде топ адамдар Құдай бірі деп жатты. Андан ары Мұхаммедтің жол-жосыны ашылып, жабырқаған көпчіліктің алды үстіне тартылып, айтып барат Құдай кебін ұққыла деп, о жұртым, Құдай деген біреу болып, сөзді башқа ұнытқын. Сан жылдыздар толған кезде тонжыраған Мұхаммед, жан қинаған оорчылықтан ойлойд барын білсем кеп. Берекесі ашып ташқан арат жерін байқасаң, қалайықтан алды үстіне қопия сырып тарқаған. Арадан көп айлар өтті. Мұхаммедте тоқтолық, Құдай сөзін алған сайын барат жанған от болып. 25-ке толған кезде Хадичаға баш қойса, 40-тан жаңа ашқан кезде алам сыры тоқтолса, Мұхаммедтің айтқан сөзі жер бетінде оқ болса. Анда неге қабыл албай, кей адамдар баратты, жан кейтіп қылшық сөйлеп арсыз сөзді жаратты. Қабағына қар жағдырған өкімдардың зілдерін, Мұхаммедті жоқ қылам деп буырақандай чіндері. Қылдат қарап алдардың ойы Мұхан зілзала, жүрегінің тарсылдашы мейге тарап сарсана. Зіркіл деген падышаның
Учкан шоо кумшуудуру чаңды көзгө сүрткөн кезде Кудай сөзү угулду. Уккун деди, о Мухаммед. Өз жериңден кеткин тез. Ылдамдагын түндөп көчкүн Мединага жан билбес. Чаң тополоң, кыйын кезең, чар тарабы куурулган, Кудай сөзүн айткан адам өз жеринен куулган. Тилеги ак Мухаммед. Ар адамга жакшылык ап келсем деп ойлойт күндө көңүлдөрүн наз кылып. Бирок андай болбойт тура. Адам жолу кыйылган, азазилдер өрдөп кетип сүйүүлөрү тыйылган. Камданышып узак жолго колго алып кылычты коомайланып турган кезде мына мындай үн укту. Дала түздү бойлоп барсаң, бооруң сени нагарат. Карларды калтыргының кыйнайт жолдо дамамат. Муңга батпа, бачымдагын, жолду издеп тапканың, жорукталган бул дүйнөнүн ак көңүлүн ачканың. Топтолгондар кулак түрүп, калдасташып түнүндө Мухаммедке сурак салат, тар дүйнөдөн түңүлө. О Мухаммед, түшсө башка айсыз түпсүз каран түн, какшып жаткан ысык чөлдө өлөбүз го каты күн. Чогуу жүрсөк бирге болуп калтырбайт го жараткан. Кыйынчылык башка түшсө сүрөйт теңир тээ арттан. Түндө тартуу улуу сапар болду Кудай жардыгы, уйку татпай ашыгуудан зилдеп дүйнө тардыгы. Бир убакта Мухаммеддин чыгып үнү ончукту. Журтум, калкым, көңүлүңөр эмне мынча тунчукту? Алсырабай жардамдашып алдыга бир басканың, көөндү баскан жамандыктан бир топ алга качканың. Туш тарабы жар болсо да эч камырап койбостон Мухам барат тээ алдыда сүңгүп ойго топтошкон. Жамыраган журт ичинде айрып көөнүн алалгыз, асылдар бар жакшылыгын бир да адам таналгыз. Бирин-бири жөлөмөлөп жолго алар чыкканда, жомок болгон Мухаммеддин сөзүн журтту укканда, калайыкка келип түштү кең асмандан жылуулук, кемеңгерлик жанашканда тарап бойго улуулук. Сабыр күтүп бүт баарысы Мухаммедке караса, Кабыландын бийиктиги барат туудай жараша. Келишкенде Мединага конуш алып от жакты, ортоң колдой адамдарды байкап көрүп жан жакты. Сүрөп алга Мухан жүрөт, буйрук салып бир-бирден, сагынашат көрбөй калса сүйүшкөндөр чын дилден. Калкы барат Мухаммедди жактырышкан, ырыккан, жан дүйнөсү азгырыкка кирбей таза калышкан. Алан сайын Мухан күчөп кең ааламдан сыруугат, келечегин божомолдоп алды жагын отурлап. Журт ичинде нелер болбойт, жугундукор оңолбойт, ар күнүнө 5 маал намаз окугандар торолмок. Жер бетинде адам жүрсө азгырыкка жанашып, башка жолго кирип кетет таппай өзүн адашып. Муну ушинтип, кең ааламдан Кудай берди бул сырды, Мухаммеддин адамдары жер бетинде тыныды. Андан ары изин салды топтоштуруп адамды, ошол кезде арабтардын карманары карааны. Ортосунан бир жарылып, орго түшүп
ийген бар, ошол ооруксунуп утугул азап чегип жүргөн бар. Жигиттиктин гүлүн сынап, Мухан анда токтолуп, ырактады жамандыктан иши-алга козголуп. Жүрөгүндө жалын ойнойт, коркпойт эч бир сызыктан. Жармаштарга жардам кылып жашоосуна кызыккан. Булак болуп агып келген Кудай сөзүн жазганда, кубулжутуп ырды окуп үнүн созуп жатканда, Мухаммедтин ар бир сөзүн жаттап алып айткан бар. Уккулукту бул ырлардан таап алып дастандар. Жүрөгүндө жалын барда, көкүрөктө алы барда, Кудай сөзүн жайылтты. Кылымдарга даңкы калган, хурма жеген арабтардын эң сыйлуусу сагынчы. Ар бир адам сезсе боло, адалдыктын жыргалын, Азазилдин жер бетинде сайран куруп турганын. Тилеги ак көп адамдар айтып жатты сырларды. Бул дүйнөнүн тазалыгы жакшылыктын курманы. Ак караны, рамзаны ылгай билсе азыраак, адилеттик таратканга болмок эмес таш урмак. Өз жеринде Мухаммедти таш бараңга алгандар, Кудай жок деп өз алдынча сыйынууга баргандар. Не болушат? Уксаң боло, халк ичинде жардыкты. Бүт ааламга жалгыз Кудай хан болоорун жайдыкпы? Бутактарың узарганча аракет кыл, о адам. Мухаммедтин айткан сөздү терең сырдан курулган. Тилеги ак Мухаммедтин адамзатка ар качан. Сагынычтан өрөпкөгөн көңүлүңдө кармасаң, жыргал, жыпар, назик келет, кармай албай убара, ар бир жандын дегдегени салды го дейм убайга. Кааласаң да, каалабассаң, адамзаттын тагдырындар мүнөт, таалайлуулар күндөн күнгө барат ишин бат түзөп. Капалыкты туя билген адамдардын ыраңын турган көргөн кезде Мухан турчу ката албай кыялын. Ал мезгилден араб жери аздан аздап оңолгон, Азазилдин жолун бууган, аймактары торолгон. Падышалар тактан түшпөй, жанын өрөп чабышкан. Мухаммедти жок кылам деп, көптөп куугун салышкан. Каны жаны жакындашып сүрөп барат адамдар. Тизин кармап тие алды да бир Кудайга табынар. Азазилди жок кылуучу Кабыландын сапары саат сайын толукталып өсүп турду катары. Сунуп колун келет баары, алан сайын кубанат, азгырыктуу жолдон чыккан элин сурайт арубак. Ташкындаган сыр чыгарып айтып келет саптарын, бийиктиктен Кудай жазып элге арнаган каттарын. Жыл жаңырды, ойлор келди, жамандыктан куткарды. Көңүлүнө түшкөн бүлүк, эми аларда кут барбы? Жылдар жылга алмашканда күч топтоду Мухаммед. Жигиттерим ашыктырып сүрөп алга меңирет. Кудай деген бирөө болот. Баш ийгиле бүт баарың. Адамзаттын тагдыры бул жердин бети турагың. Урмат кылсаң жаратканды, жардам кылат ал дагы. Бакубаттуу жашоо болуп бүрдөйт адам базары. Суранарым, о жараткан, көбөйткүнүң күчүмдү. Белек кылгын таасирленчү ар бир ыйык сөзүңдү.
Сүрдөгөндөн кээ учурда таппай жолду кыйналам. Татаалынан тагдырымдын көнүм сыздайт ыйлаган. Сапаттууда акылман сөз алып жатып Кудайдан кубаттанды, кайраттантып күч топтолсо чырмалган. Жылдардын бир жылы эле. Түштө көрүп аянды, түктүгөнбөс жер бетинде агып турду баяны. Канаттуу куш учуп келип салган кезде жакшылык сансыз ойго түшпөгүн дейт баатырдыгың ашырып. Көрсөт жолду, айтып сырды пайгамбары Кудайдын, кең ааламдан келген акыл кабыл алып кубаңгын. Көөдөнүндө сүйүү толуп батпай барат сырлары, баатырдыктын чеги ушул, көргөн азап жыргалы. Түш көргөндөн айтып баштайт Жусуп менен Зулайдын, кең ааламдан келген ыйык махаббатын моңдарын. Башын сүйөп Мухаммедке Жусуп айткан бир топ сөз ыргайланып нурлар менен сиңип кетти деңгетес. Мухаммедда кабар кылып калк ичине жайылтты. Жусуп айткан көп сырларды айтып элге таанылтты. Бир топ убак өткөн кезде келди нуру Исанын. Көңүлүндө топтолгонду билип эске тутаарын. Иса анда айтты ага: "О Мухаммед, жарыгым, жалжылдаган көзүң барда эл ичинен тааныгын. Адилетсиз кара өзгөй жакырлыкты каптаткан, жала жапкан кей адамдар күдөр үзөт аптаптан. Сак болгонуң Азезилден, током курут кылбасын, көргүм келбей турпактардын булшумдардан ыйлашын. Кылдат карап изилдеп чык, кабар берем дагыда, каалаганча сырлар төгүп келем сенин алдыңа. Жан жагында периштелер айтып барат сырларды, Азезилдин жолун буучу аят болгон ырларды. Капа кылбай таңдан кечке пайгамбарлар келишет, бак ичинде серүүндөшүп Мухаммедти көрүшөт. Мухаммедда күчкө толуп, узап барат ыраактап. Ырыскыга толгон кези унутулгус рахат. Көзү өткөн пайгамбарлар ырлар сунуп күн сайын, азыткынын токтотуучу күчтү салат даптайын. Мухаммедда уккан сайын көңүлүнө түйдү бек, көнөрбөгөн ак сүйүүлөр таштак жолду түзөйт деп. Пайгамбардын көбү келди кең ааламдан алып сыр, жолду баштап баралчынын чоң куралы ырыдыр. Көңүл кушун сурап азга Муса келди жанына, аса таяк колго алып айланчыктайт дагыда. Тилегини Мухаммедке берсин элге жакшылык, Кудай айткан көрсөтмөлөр тарайтсын дейт тапшырып. Мухаммеддин сүрөсү бар, ал Кудайдын сырлары, азыткынын жолун буучу адалдыктын ырылары. Мухаммеддин сүрөсү бар, ал ааламдын сырлары, Азезилди жок кыла алчу адамзаттын курманы. Мухаммеддин сүрөсү бар, берчи адамга жакшылык, белек кылган аяттары мөңгү суудай туптунук. Мухаммедди Кудай сүрөп, аалам сырын айттырып, акыйкаттын жолун чапты жер бетине калтырып. Муну ушинтип Мухаммедке келип жатты көп сырлар, келечектүү адам жолун көрсөт алчу көп ырлар. Тилеги ак Мухаммеддин жердин бетин тазарткан, табышмактуу тагдырынын бийиктигин таратсам. Белги берди бүтүн аалам, келип менин жаныма.
кесір кылбай баяндайын уккун адам дагы да. Мухаммедтин сунган колу өйдө карай бурулса, кең аламдан түшкөн нурлар оозго ылдам коюлса, андай адам демди болуп сүйөт сөздүн салмагын. Адалдыкты көрө билет сезип азап жыргалын. Кең аламдан пайгамбарлар келип жатып бир-бирден, Мухаммедке күч топтошсо бир Алладан берилген. Кең аламдан берген сырды Мухан айтып жатканда, көбүктөн түп нурлар чыкчу бейик кылып чачканда. Буура кандап күчү толуп алсырабай денеси, атырылды кен асманга ооздо болуп келмеси. Кылымдарга тузак тарткан Мухаммеддин саптары ыйык болуп сакталууда адамдарга айтканы. Билесиңби? Ошол кезде алдартыңды карансаң, азыткынын жолун бууган ырлар айтып таралтсаң, бузуклар колун байлап кармаганча шашышкан, каарданган өкүмдарлар орду терең казышкан. Антсе дагы болбодуң сен акыл алып аламдан, алды жака сундуң колду берип белги адалдан. Кабилеттен алган сырлар бийик болуп тартылса, калайка айта билсем адам көөнү ачылса. Кандай гана тазаламак жердин бети агарып, желмогуздар жок болушмак, адалчылык таралып. Мыкты экен Мухаммеддин алган жары сүйгөнү, Хадичанын ошол кезде сүйөмөлөп жүргөнү. Бүт айтылар, уккун калкым аңдай билип саптарды, азыркынын бул дастаны Хадичанын айтканы. Сүйгөн жарым Мухаммеддин баатыр болуп туулган, бар алдына толгон кезде өз жеринен куулган. Алан сайын улуу Кудай жол көргөзүп ар-сапар, Мединага жеткичекте кыйналганбыз эл катар. Алан сайын улуу Кудай жол көргөзүп ар-сапар, Мединага жеткичекте кыйналганбыз эл катар. Эртелетип ар бир ишти баамдай билип арт жагын, азыткынын жолун боочу, айтып жатчу саптарын. Сын сыпаттуу Мухаммеддин чын дилинде турган сыр, мага арнап жазылгансы жүрөгүндө толгон ыр. Мен да элге жая билгем түшүндүрүп жөн жайын, түк аңдабас адамдарга ачып сырдын салмагын. Ошол кезде көп адамдар ээрчит жолун азизил адашып түз жолунан кесир кылган кездир. Бузулгандар оңолбосо, жердин бети жок болор. Торолгондор бийик болсо, акыл дагы топтолор. Билесиңби, ошол маалда кандай кырсык болгонун, каарманы Мухаммеддин ою санга толгонун. Түн киргенде жакын келип айтты ички сырларын, кабак түйүп билдирди ал кыйналгансып турганын. Кыңгуут болгон ошол түнү Мединага көчкөн кез, туулуп өскөн Мекке шаардан узаганбыз шашып тез. Жүрүп Мединага жеткен чакта ырларды топтолушуп топтоштуруп Мухан жатты ачып дагы сырларды. Кээде көпкө муңганчы эле, бир мекендеш адамдар кабылдашпай турганына зээни кейип кападар. Кудай үнүн уккан адам мени тоготпосо, бүт баары айтаманы кимге барып, кайда сөздүн жыргалы. Андай эмес деп жубаттым. Көтөр башың карагын, аракет кыл, билүү керек түшүндүрүү талабын. Кабакты ачып баргын бийик, ачкын элге сырларды арап эли колдойт сени сезе билип жыргалды.
Жумурткадан кыр издешсе айтып койду таналгыз. Эрик сизден жабыркатат эч бир адам карагыз. Кутман курак кутту болсун о Мухаммед бастыргын, алыс болуп күдүкөйдөн адамдарды шат кылгын. Сундум колум жаш чагыңда эркелетип мен сени. О эрмегим, о сүйгөнүм, айттым ушул келмени. Алла Таала бирөө болот, Алла Таала чакырат, Алла Таала сырын төгүп адамдарды асырайт. Артымдагы топ жылдыздар жагылмайдай чогулуп, кан сұратпай тосуп алат отко баары башырып. Колум бердим жалгыз сага, сенден көрүп чыргалды, сезимиңди билип турса айткын сүрөө ырларды. Ынтымактуу биле болуп жашап турдук көпкө биз, жандан кийин сулуулуктай көркөмдүү да өткүрбүз. Өзүңдөгү сылык мүнөз, назиктикти саматкан, жылуулукту издеп сенден аялдымда баратсам, бук болдуңбу? Тапкын сырды, чогулт бардык адамды, чочуркабай баскын алга, сүрөө Кудай салмагы. Суңгун колуң баргын элге, баатырдык кыл кыйналба. Ийгиликтер издейт сени Алла Таала турганда. Жыргал дагы, сыйлык дагы, дөөлөт дагы астыңда, Алла Таала айткан сөздү элге жайып ташкында. Жеткир баарын бирден санап, адамдарда тил алсын, азыткынын жолун буучу, жакшы жолго бара алсын. Жумасына чогулганда Куран окуу каралсын. Куптанаалы болгон кезде үйлөргө тарасын. Туулдуңбу башта өлүм, ат жагыңа кыл чайба, азыткыны жок кылганың Кудай айтып турганда. Кайраттантып айткаманда далай саптарды деп Хадича ушул күндө айтып муну жатканын. Ошол кезде Мединага көчүп барып жайлаштык. Жабыркадык, кан төгүлтүп далайларды таркаттык. Кагылайын Мухаммедим, сүйгөн жарым турагым, сендей адам жок экен деп азыр дагы сынадым. Сенин гана мейирим күчүң, сенин гана сыпатың, көңүлүмдө бийик болот таттуу назик турпатың. Тоногумай, назик гүлүм, тагдырымдын жарчысы, таалайымды кошкон сага теңиримдин камчысы. Кудай сага назик кылып, ачты менин багымды, айтканыңды так аткарып, баяндаймын тагыңды. Жер бетинде нелер болбойт, жамандыктар көп болсо, жабыркаган эл ичинде шылуундуктар топтолсо, мындай адам жок болсун деп Кудай айткан жарды кал. Жаактан аккан ысык жашың, көнүңдөгү моңду бузар. Ачайынбы каткан сандык, төгүп элге сырларды. Мухаммедти сүйгөм дайым, билбей башка жыр калды. Ак мөөрсөндө мээримиң сал, Мухаммедтин анагы, жер бетинде сүйкүмүсүң, сенде болот турагы. Жиреп сени жүрөт азыр, кабыл алгын жаныңа. Ак мөөр сенин тактың азыр, анын сүйгөн багыда. Булгабадым ак төшөгүн, эчең кылым өтсө да, эзилдим го Мухаммедке, мөлтүрдөк жаш төксөмда. Билесиңби, нелер болгон ошол кезки жашоодо, жабыркаган сезим менин жүрөгүмдү тушоодо. Дайра бойлоп баскым келет Мухаммедти кучактап, ухаң гана келе албады, башында көп машакат. Муну ушинтип Мухаммедтин элге жетип сырлары, түшүнгөндөр калк ичинде байкап жатат жыр калды.
бактыбызга жакшы болуп ишим алга жүргөнү Бапес деген Мухаммедтин аялы деп түрлөндү. Бийликтиктен ойлор келип Мухаммедти каптаса, жанына тез жетер элем, сылап сыйпап таптаза. Кубаттанып калар эле, кайрат каптап жатканда, калпка арналган бул сезимде жаңгырдай жаап актамда. Кең ааламдан келген сырлар жайып элге таратты, эзелкинин бул жорго адамдарды таңданды. Жандай басып Мухаммедти жашоо өмүр өткөнүн, сезбептирмин тез билинбей карлыктын жеткенин. Арыбастан адам жүрсө, нелер болмок биле албайм, бирок жашым өттү кетти, мыйзам чени тил алган. Аппак тунук назик сырды тартууладым мен сага. Мухан үчүн жаным даяр ал ааламда турганда, деп Хадича. Сөзүн бүттү, айтып мага баянын, азыркынын бул жомогу өткөн доордун аянын. Мухаммед пайгамбар баяны 4-чү бөлүгүн аяктадык. 5-чи бөлүгүн күтүңүздөр. 1998 жылы Оозеки аян болуп келип түшкөн. Магнитофонго жазылып, магнитофондон көчүрүп, кагаз бетине түшүрүп, андан соң полиграф комбинатына тапшырган. Андан бери бир топ жылдар өттү. Көп жылдар өттү. Бул биринчи башка китеп болуп чыкты. Кийин Бал китептин 2-чи томуна киргиздим. 2-чи жолу чыгарылышы. Мухаммед пайгамбар баянын дастанын ишемби жана жекшемби күндөрү жазууга туура келди. Мен ал кезде Саламаттык сактоо министрлигинде иштеп жүргөн элем. Иштен колум бош болгондуктан дем алыш күндөрү гана жаздым. Мүмкүн ишим көп болбосо, бир аз мүмкүнчүлүгүм болсо, кененирээк да жазылат беле. Бирок бир жакшы мен үчүн чоң сыр болгон Мухаммедтин өмүр баяны жана анын пайгамбарчылыкка кандайча келиши тууралуу бардык сырларды билүү мүмкүнчүлүгүн алдым. Муса пайгамбар жөнүндө көп нерселерди мына ушул келген аян ырлардан үйрөндүм. Бул дастанды жазып бүткөндө менин кубанычыма чек болбоду. Мен көптөгөн айлар учуп жүргөн сымал чоң кубанычта болдум. Ушунчалык чоң кубанычта болдум. Ал өзүнчө бир жомок. Эмесе, урматтуу замандаштарым, баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жолубуз ачык болсун. Тагдырыбызда мүшкүл иштер бизден алыс болсун. Бар болуңуздар. Аманчылыкта кайрадан көрүшөлү.